Opera ырчысы болуу өзүң менен өзүң тынымсыз иштөө. Ар дайым ички сезимиңде даярдык, репетиция, жаңы репертуардын үстүндө иштөө. Абдылас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрынын солисткасы Гүлнур Ниязбаева лирика драматикалык кооз үнү бар сопрано. Кыргыз опералык искусствосун жогорку деңгээлде көрүүчүлөргө жеткирүү менен эл аралык опера фестивалдарында музыкалык маданиятыбызды татыктуу көргөзүп келе жаткан ырчыларыбыздан. Бала кезимде эле музыкага абдан чоң таасир берген адамдар менин бир тууган эжем Айнура, Розбек Турсуниязов раматылык ошо кыргыз искусствосуна абдан көп эмгеги сиңген адам болгон. Ошол кишилердин таасиринин астында мен ошо музыка дүйнөсүнө келип калдым. Мектепти бүткөндөн кийин ушул Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык училищеге келип тапшырдым. Ал жерде Сария Кизбаевнанын классында окуп тарбияландым. Ал эженин эмгеги мен үчүн абдан зор. 4 жыл бою ушул эженин классында билим алдым. Бала кезимде ушу телевизордон ушу залкар ырчыларды көргөндө ушундай болсо экен, ушулар кандай ырдайт болду экен деп ушунчалык баягы талпынганымдын ошо таасири ушу бүгүнкү күндө мен ошого жеттим го деп ойлоп турам. Училищени бүткөндөн кийин Бешеналиев атындагы институт искусствосуна келип тапшырдым. Ал жерде Ирина Диркенбаева, народная артистка Кыргызской республика, ошол кишинин классында 5 жыл окудум. Ал эженин эмгеги мен үчүн абдан көп эмгегин мага кошту. Институт бүткөндөн кийин бизде театрга бир канча студенткалар чогуу окугандарыбызды бизде прослушивание болуп, ал кезде стажерлук группа бар болчу да 2 жылдык. Ошол жерге келип бизди уккандан кийин стажерлук группага алышты бизди. Гүлнурдун биринчи келгенде ушул театрда көп жаш солисттерди алып келип прослушивание кылышты да, угуп. Ошондо ушул бир 10 чакты балдар кыздардын арасынан Гүлнурду театр алып калышкан, жакшы деп. Ошол кезде Министерство культуры бизди Москвага жөнөттү да. Токтогон Касымалиев деген баритон бала бар эле. Ромер, Тамара. Ушу үчөөбүз Москвага барып, бир айдай ошол жерде окуп билим алдык. Бүткүл союздук институт работников культуры деп айтылат экен. Вокал боюнча Лидия Федоровна Ковалева деген мугалимден мен билим алдым. Алардын баягы техникасы, мен бул жерде ача албай жаткан сырларды алар мага ачып көмөк көргөзүштү. Ошол жерде мен Евгения Онегинин Татьянанын партиясын жасап келгем. Осмонов Сатылган агабыздын татынакай бир жазылган Сепил деген операсы бар болчу. Жолон Мамытовдун либреттоси боюнча. Ошондо биринчи Акбикенин ролун аткарып чыкты. Биринчи жолу Гүлнур экөөбүз ошол Сепил операсында мен Туйгун Баатырдын ролунда, бул Акбикенин ролунда чыккан. Айчүрөк операсынан ушул операны жаратууда мурда мындан бир 5-6 жыл өтүп кетти го. Ошол кезде дебют деген лабораторияны ачышканда опералык труппанын жетекчиси Сталбек Алмазбеков жетектеп турган кезде ушу театрда баягы жаңы келген бир топ жаш солисттерди баарын ушу чогултуп, ал кезде биздин директор болуп раматылык Чолпонбек Базарбаевич болуп турган. Ошондо Белканто деп ушул лабораторияны баягы атайли дегенде ал киши жок, дебют деп койгула деп айтканда, анан ошол дебюттун аркасында биз Айчүрөк операсында биз жалаң жаштар аткардык да. Мен Айчүрөктүн партиясын, Бакыт Ыбыкеев Семетейдин партиясын аткарды. Баягы жаштарга насаатчы болуп, кайрылгыл эженин эмгеги абдан чоң болду да. Үнүнүн дараметин, ошонун актерлук чеберчилигин байкап көрүп туруп, анан мен айттым да, Гүлнур, ушу Айчүрөктү бир жакшынакай кылып туруп бир элге алып чыкпайлыбы? Ошо сенин үн боекторуңда ошого жакшынакай таасир бере турган, өзүңдүн мына боюңдагы, келбетиңдагы, музыкалык дараметиңде ошого жакшынакай. Ошону бир алып чыкса кандай дейсиң десем, ой эже, сөзсүз мен өзүмдүн оюмда бар эле, анан ошону алып чыгууга убакыт жеттиби, жетпедиби деп жүрдүм эле. Анан сиз айткандан кийин сөзсүз эгер жардамдашсак деп.
а насколько она хороша в опере «Айчурек». Вот это такой эпический образ наш, это благородство кыргызской женщины. И насколько она тепло это передает. И, кстати говоря, исполняет там все вставные ноты, которые Малдыбаев включил в эту оперу. Ошо Айчүрөктүн образынан кийин анан биз баарыбыз ошо театрдын чыгармачылык тобу жетекчилери анан кийин жалпы эле ушу коллективибиз анан абдан чоң бир үмүт болуп калды да. Анан ошол партияларды аткарганда мага менин эжекелерим Кайрыгүл эженин эмгеги абдан зор. Колума жетелеп келип сценага чыгарып, батасын берип, ошо хордун алдында, оркестрдин алдында бир ушунчалык жылуулук сезимин, керек болсо энелик мамилесин да ушул жерден мага көргөздү да. Ырчылык кесип, өзгөчө бир көп сырларды, көп ойлорду, көп күч талап кыла турган нерсе да. Анан ошон үчүн биз ойлоп көрдүк, эми ушул кызыбыз ушул тутсан алып чыгып кетсе, Кудай буюрса, биздин өзүбүздүн улуттук театрыбызда ушу кыргыздын кыздарынын ичинен чыккан ушунчалык лирико-драматическалык партияларга, репертуарга туура келе турган үнү бар деп аракет кылдык эле. Аны дагы ат салдырбай, жакшынакай кол чабуулар, гүлдөр, толтура гүлдөр менен баарыбызды тамшандырып, баарыбызды ишендирип алып кетти да. То, что она свободно совершенно спела одну из сложнейших партий верийского направления, это опера «Масканье. Сельская честь». Сантуцияны көбүнчө меццо-сопранолорду айтты. Бул ошонун меццо-сопранолорду айтып турган сопрановый партия, меццо-сопранолорду өтө төмөн жазылып калган да. Анан муну укмуштабай кылып ырдады сельский честь. Сантуцияны Гүлнурдан артык азыр бир жерде театрдын ичинде бөлөк жактан угуп жүрөм, жакшы ырдай турган азыр сопранолор жок. Гүлнурдун театрдагы 20 жылдык чыгармачылыгында жогоруда айтылып кеткен спектакльдерден сырткары репертуарында ондогон партиялар пайда болду. Пиковая дамада Лиза, Риголеттада Чипрана, Ак мөөрдө, Токтогулда Валентинаны, Аршин Малаланда Күлчахраны. Мындан сырткары көптөгөн балдар үчүн жазылган спектакльдерде башкы каармандардын образын жараткан.
партияларды даярдаганда менин концертмейстерим Набира Жаксалиева, ошол кишинин эмгеги абдан зор. Канча дагы партиялар жасадым. Вердинин Аиданын партиясын жасаганда ушу италиялык тилде мен биринчи жолу аткардым. Керек болсо ушу италиялык тилди дагы ошол эже мага ошонун произношенияларын ушуга чейин аткарып, ушуга чейин даярдады да. Художественный совет деген бар. Ошондо сүйлөшүп отуруп, эмне себептен экен? Андай болсо ушу итальян тилинде баягы улуу Вердиге жолукпайлыбы? Эгерде ушу Вердини алып чыгып кетсе, бугуз Кудай буйрса бүт диапазону боюнча, бүт актерлук даремети, ырчылык сапаты, келишкен татынакай бою, келбети, жаштыгы ушу Аиданы байкап көрбөйлүбү деп сүйлөшүп отуруп, ведущий концертмейстер театрыбызда Жаксалиева Набира эжеке бир жакшы бир кепти баштап атасыз. Эгерде мүмкүн болсо акырындап ушуну бүтүрүп туруп анан кийин художественный советке бербейлиби деди да. То, что на сегодняшний день она единственная наша кыргызская певица, которая справляется с партией Аиды, это самая сложнейшая партия в мировом оперном репертуаре для голоса сопрано. То, что она чистейшая, на высочайшем вокальном уровне исполняет эту партию на итальянском языке, я думаю, это достижение нашего кыргызского оперного театра. Мунун үнүндөгү драматизм жаткан. Кудай өзү аябай да бул кызга берген экен. Мунун драматизми укмуш. Бул эми Аиданы азыр Средняя Азия боюнча мындан артык эч ким ырдай албайт. Көңүлдөн артык. Азыр эми болуп турган, толуп турган убагы Ошол күндөн ушул күнгө чейин мына карап көрсөм, эми жылдар ушунчалык тез өткөн экен. Артыма бир кылчайып карап көрсөм, 20 жыл өтүп кеткен экен. Ушул күндө чыгармачылыгымдын ушунчалык бир жемиштерине жеттим деп да мен айткандан азыр айта албайм. Мен эл баалап, эл билишет. Мындан ойлоп көрсөм, чындыгында баягы башкы ролдорду аткарып келдим. Мен айтайын дегеним, бул кызыбызды азыр татынакай кылып тарбиялап сахнага бердик. Биздин консерватория, ошондогу иштеген профессорлор, ошондогу иштеген режиссер, дирижерлор, мынакей биздин ошо улуттук театрыбызга келгенден берки ошо 20 жылдан ашык мөөнөтүндөгү эмгегин эм үчүн бааланбай, ошого эм үчүн бир баа берилбей атканына мен ушунчалык жүрөгүм кичине сыздайт да, ачык эле айтып коеюн. Чындыгында жашоодо чыгармачылык адамдарга ошол мөмөсү татынакай болуп көрүнүп элге, татынакай болуп ошо баа берилип аткан убакта бир наамдарды берип койсо, учурундачы. Мен ушуну дайыма айтып келем, ошо биздин жаштарды деле. Улгайып калган, мындай 50ден ашып калган деле бизде улгайганга жете турган биздин жаштарыбыз бар, ырчыларыбыз бар. Тилекке каршы ошолорго кандайдыр бир салкын көңүл бурулуп келатат. Бирок Гүлнур ал андай салкындыкка, андай көңүл коштукка баа бербей, бул чындык чыгармачылык адам катары изденүүнүн ичинде да. Эки миң үчүнчү жылы биздин маданият министри ошо Стамбулда өткөн түркоязычный страна деп коет экен, ошол жерде фестиваль өттү опералык ырчылардын. Ошондо биздин министрлик ошо бизге жолдомо берип, ошол фестивалга барып катышып келдим. Выбрали отрывки, связанные с оперой «Ачурек»,
с оперой «Сипил» Сатылгана Усмонова. Вот, и перед выходом страшно волновались, там присутствовали представители Народной артисты СССР, там были из Татарстана, из Казахстана, из Башкортостана. Вот, и надо было достойно представить нашу кыргызскую оперу. И она так волновалась перед выходом, она должна была выйти в образе Айчурек, и начали с жалобы Айчурек. Как кантемге чыгам, я это возьму, говорит, как Кайргуль Сарбаевна, как Сан, этот жест у меня спрашивает. Я говорю, давай вперед. И она вот когда вышла одним, вот этот шлейф наш, красивый этот наш наряд кыргызский, вот она вышла, это, и были аплодисменты в зале. Принимали нашу Айчурек. Надо сказать, что тюрки боготворят наш эпос Манас, Айчурек. Вот. И уже легко после ее выхода было вообще все легко, программу. Ошол жерде бизден башка дагы көптөгөн мамлекеттер болду. Алардын ичинен ушу мен ыраазы болом, биздин консульство ошо бизди баалап, бизге абдан чоң дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алды. Вот. И на второй вечер мы исполняли дуэт из оперы «Сипил» Сатылгана Усмонова. Это тонкая лирика, нежнейшая. И тоже были такие восхитительные отзывы. И наш там консул приходил, и посол, и они были рады, что мы получили как диплом лучших на этом. Тюрки выделили именно нашу Айчурек и нашу оперу «Сипил». Үнүрдүн үнүн укканда күзгү арбыз бышып турат эмеспи, кызарып, ошонун даамы шириндиги. Же болбосо жанагы бир кээ бир апельсинди кабыгын ачыбай эле ошол сырткы сапсары болгон, күн чагылган өң карап ошого куштарланып тура бересиң. Же бир күзгү жанагы апорт алманын кызгылт түнү сыяктуу болуп бир ушу бир өзүнүн табигыйлыгы менен адамды тартат. Же бир жанагы көөгөн жетпеген, чаң жетпеген тоолорубуздун бир таптаза абасы болот. Ошол абага барып адам баласы жанагы ак боз үйүн тигип алып биздин таба ошол жерге жашаганда бир тазалык, суунун тазалыгы, жайлоонун тазалыгы, мына ушундай тазалык биздин кыргыз жеринен өсүп келген нукура тазалык, үндөгү тазалык, таланттагы тазалык ушу Гүлнурда бар да. Анан ошол үндү укканда куштарланасың, сагынасың. Опералык спектакльдерди ойногондон кийин дагы ушу камералык жанрга бир көңүл бурдум да, романстарды аткарып көрсөм кандай болот болду экен деп, анан ушул багытта ушу бир нече жаңы романстарды ушу радиого да жаздык. Буюрса эми элдер, угуучуларыбыз, көрүүчүлөрүбүз өздөрү баалап, өздөрү салмактап алышат деп ойлойм. Мен ошо Гүлнурга менин көз ирмем деген ырымды биздин дагы бир таланттуу ырчыбыз Алмазбеков Сталбек экөө, анан айрыкча махабатка кездешүү деген ырды мындай бир мен жеткилең ырдады деп түшүнөм. Кайра келсең болбойбу, касиет
жолдошум дагы ушу музыкант, ушу Күрүнкеевде билим алган, анан кийин институт искусствода ушу Духай туба боюнча окуп билим алган. Анан бүгүнкү күндө ички иштер министерствосунда иштейт. Полковник жолдошум. Анан музыкага мени ушу спектакльге чыгаарда мага абдан көп жардам берет. Керек болсо ошо тамагыма чейин даярдап берип, эс алганга ушунчалык чоң мага эмелер түзүп берет да, условияларда. Менден кийинки энем ушу Алмаз мына бүгүнкү күндө биздин оркестрда кларнет ойнойт. Министерство оборонанын оркестринде да ойнойт. Кызым Айжамалды ушу кичинесинен 1-класстан да ушу музыкага окуп билим алды. Ушу көпчүлүгүбүз театрда эмгектенебиз. Бала кезде бир ойлогон ой максатыма мына мен бүгүн жеттим деп эсептейм. Мен өзүмдү бактылуумун деп сезем. Эмнеңдир образдарды сценада ушу касиеттүү сахнада жаратып, элге тартуулап жатам.